ВИЧ инфекциясынын жайылуусун көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын өкмөтү үчүн саламаттык сактоо тармагындагы артыкчылыктуу маселе болуп саналат. Өлкө ВИЧ инфекциясынын жайылуусун кыскартуу боюнча милдеттемелерди өзүнө алып көйгөйлөр менен иш алып барууда. Аймактарда илдетти алдын алууга багытталган түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат. Кызылкыя шаарында 9 айдын жыйынтыгы боюнча ВИЧ инфекциясы менен ооруган 90 жаран каттоодо турат. Алардын ичинен 70 киши дарыларын өз убагында алып көзөмөлдөн өтүп турушат. Калган 20-сы анализин анонимдүү тапшыргандар жана башка райондон тургундары болгондуктан байланыштын жоктугу, ошондой эле абакта отургандар деп билдирет. Кызылкыя жалпы дарыгерлер практикалык борбордун ВИЧ инфекциясын аныктоо лабораториянын бөлүм башчысы Турсуналиев. Анын белгилешинче, жылдын жыйынтыгы менен былтыркы жылда 10 кишиден илдет аныкталса, быйылкы жылда 8 жарандан илдет табылган. Былтырга салыштырмалуу быйыл азыраак аныкталды. Былтыр 9 айдын ичинде 10 адам аныкталса, быйыл 8 адам. Ошондой эле акыркы жылдары АИВ инфекциясы менен ооруган адамдар менен иштөө жакшы жакка бурулуп атат. Маалыматтар жеткиликтүү болуп атат. Бул оору АИВ инфекциясы 3 жол менен жугат. Энеден балага, жыныстык жол менен, анан парентеральный деп коет. Парентеральный жол менен деген бул тиштерди оңдоткон учурда, стоматологиялык кызмат көрсөтүлгөндө, кан куюлган учурда, дегенде, мисалы, АИВ инфекциясы менен ооруган адамдын канын башкага куюлса, ошол учурда жугат. Энеден балага деген вертикальный путь. Энеден балага жугат. Если ал энеде ошол вирустун саны көп болгондо, энеден балага жугушу мүмкүн. Бирок биздин шаарыбызда азыр энеден балага жугуу жолу менен катталган жок. ВИЧ инфекциясы адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусу козгоочу жугуштуу дарт. Бул илдет алгачкы жолу 1981 катталган. ВИЧ иммуно жетишсиздикти пайда кылуу менен СПИДтен өнүгүшүнө алып келет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, дүйнөдө ВИЧ инфекциясын жуктурган адамдардын саны 46 миллиондон ашат. Бул аппаратыбыз мылтыскан термошейкер. Бул жерде биз АИВ инфекциясын, сары ооруларын өзүнүн нормасында 37 градуста ошол саатына жараша коебуз. Бул аппараттан чыккандан кийин бул биздин жуучу аппаратыбыз Милдрай. Бул жерде анализди жууп даярдап алабыз кийинки этапка. Бул мылтыскан өлчөөлчү аппарат. Ошол биз акыркы этап боюнча планшетти салганыбызда ошол нормабы же нормадан өйдөбү ошону өлчөп бизге чыгарып берет. 1 декабрь ВИЧ СПИДке каршы бүткүл дүйнөлүк күн. Бул күнгө карата Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын атайын буйругу кабыл алынып, буйрук тиешелүү мекеме ишканаларга, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына жиберилип аткарууга алынган. Бириккен Улуттар уюму 1988 жылы 1 декабрда СПИДке каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү деп жарыялаган. Ал эми 1996 жылы СПИДке каршы бириккен программа кабыл алынган болсо, дал ушул жылы Кыргызстанда СПИД илдетин алып жүргөн эң биринчи учур катталган. Кадамжай райондук жалпы дарыгерлер практикалык борбордун кызматкерлери шаарда СПИДке каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата жөө жүрүш уюштурду. Медицина кызматкерлери колдоруна лозунг, баннерлерди көтөрүп, шаар тургундарын илдетин алдын алууга жана сак болууга чакырык жасашты. Ошондой эле мектеп окуучуларынын катышуусунда викторина уюштурулду. Район боюнча бизден өзүңүздөр билесиз, спирт оорусу күндөн күнгө канчалык профилактикалык иштерди жүргүзсөк дагы эле элдин арасында катталууда. Мисалга караганда былтыркы жылга караганда былтыр 102 катар катталса, быйыл 108, 9 айдын ичинде 2023 жылдын 9 айдында 108 жаран катталган. Көлөмү бирдей эле деңгээлде, 51-57 ушундай деңгээлде келип турат. Ошон үчүн биз Кадамжай район жалпы практикалык борборунун кызматкерлери, ошондой эле бизге жардам берген мектеп окуучулары, айылдык
эмелер, биздин куздун кызматкерлери, АДКлар, ушулар канчалык жардам берип биз элдин арасында өткөрүүбүздөн карабай дагы эле болсо катталууда. Бардык жерде бирден колдонуучу медициналык аппаратураларды иштетип атканыбызга карабай, социалдык жол менен ошол наркомандардын арасында көп, ошол наркотикалык заттарды алар бир эле шприц же башка нерселер менен бир канча жолу колдонууда. Ошонун негизинен менимче ушул абал кармалып турат. Кыргызстанда соңку кездерде балдар арасында ВИЧ илдетин аныктоо методдору жакшырып, алдын алуу иштери күчөтүлгөндүгү маалыматтарда белгиленип келет. Алтынай Шабидинова, Талгар Сарыбаев жаңылыктар.